Социалдык тармактын колдонуучулары коомдук каналдын башкы директорлугуна кайрадан талапкерлигин койгон Илим Карыпбековдун кулпурган жүзүнө таң калып бүтө албай жакасын кармап, келмеси ооздорунан түшүп турушат. Анткени КТРди кайрадан кара жашикке айланткан Илим Карыпбеков буга чейин Марал радиосуна экинчи мөөнөткө барсам өлүп кетейин деп интервью берсе, бүгүн Атамбаевдин акыркы маалымат жыйынына барып, аны айда мактап, анан аягында мына менин дагы мөөнөтүм 1 жылдан кийин бүтөт. Анан сизге окшоп кетем деген видеосу чыкты. Илим Карыпбеков Атамбаев менен Сегизбаевдин уюштурган гейттерин коомдук канал аркылуу улам айлантып, депутаттар кой десе болбой, Атамбаев Кыргызды 40-жылга чейин башкараарына ишенген Карыпбеков көрсөтүп жаткан видеолору үчүн моралдык да саясий да жоопкерчилик тартам деп күпүлдөгөн жайы бар. Бирок Атамбаевдин ээрден көчүгү шыпырлар замат жаңы бийликке өтө качып, ошол эле Сапар Досун Атамбаев шефин каралаган материалдарды чыгарып келгендигин антебиз. Айтылуу Шырдакбек Баатырдын күнүнө 40 койдун шейрагынын чучугуна басылган ашын жеген эрк айымы Шырдакбектен качып Акбозатты минип алып Калмакханы Коңтажыга качып барганда, Коңтажы күнүнө 40 койдун шейрагынын чучугуна аш басып берген Шырдакбекти саткан, мени эртең эле сатасың деп чачын алып атка тетирип мингизип бир кулуна жетелетип ийген эмеспи? Бүгүнкү бийлик кечээ эле Атамбаевди айга күнгө жеткизе мактап, бүгүн жептеги жемкорлордун жемсөөсү жарылды деген материалдарды чыгарган Илим Карыпбековду КТРКга башкы директор кылса, эртең Жээнбековдун үзөңүдөн буту тайганда Жээнбековдордун жемсөөсүн жардык деген материалдарды чыгарып кийинки бийликке өтө качпайт деп ким кепилдик берет? Андыктан КТРдин тарыхындагы эң кир, кара пиарга уулуккан барагын Карыпбеков менен кошо жабып, жаңы таза баракты ачуу керек дейт анонимдүү Телеграф сайтына жазган колдонуучу. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иштер боюнча жогорку кеңеште маалымат берип, $386 миллион сугунган коррупциялык иште уюштуруучу катары президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Сапар Исаков тургандыгын ачка чыгарды. Иш документтик негизде далилденип, Исаков кызматтык ыйгарым укуктарына наша чаап, өкмөттүн укуктарын өзүнө ыйгарып алуу менен компанияны тандоону, келишимдин баасын бекитүүнү жана кол коюуну уюштургандыгы аныкталгандыгын билдирди. Ошону менен бирге Исаковдун экс-президент менен жазышкан каттары да бар экендигин, ал дагы коррупция беренеси боюнча өзүнчө тергелип жаткандыгын, жакында укуктук баа берилерин кошумчалады. Сапар Исаков эми Алмазбек Атамбаевди кошо ала жатабы дейт Мантыш газети.